Biz окурмандарды жандандырмайын, эч убакта маданиятты да, адабиятты да көтөрө албайбыз. Кыргызстанда 4700, мен жаңылбасам, китепкана бар. Аларга мамлекеттен эбегейсиз акча бөлүнөт. Коммуналдык кызматтарга эбегейсиз каражат бөлүнөт. Бирок алар мамлекеттин пайдасын иштебей жатат. Биз аларга көбүрөөк эркиндик беришибиз керек. Алардагы мамлекеттик кызматтардагыдай саат 9-да келет, китепкана ачык, саат 5-те жабылат. Китеп окурман ишемби жекшемби күнү окуйын десе китепкана жабык. Азыр эксперименталдык түрдө Караколдо, Нарында китепканалар ачылды. Дүйнөдө китепкана бул коворкинг сыяктуу. Күн-түн иштейт. Ошол жакта кофе ичет, ошол жакта шахмат ойнойт, ошол жакта китеп окуйт. Биз китеп азыр Россияда жакшы иш чара башталды. Ошол окурман дүйнөсүн ойготуу боюнча. Муну сиз Нуржигит мырза өзүңүз да жакшы демелгечи болуп жүрөсүз. Ошон үчүн китепканалар боюнча өкмөттүн токтомун өзгөртүү киргизүү. Китепканалар бул бир чакан эркин ишкана сыяктуу болуш керек да. Эркиндик беришибиз керек.